Саламатсыздарбы? Бүгүнкү сабагыбыздын темасы аралыктан туруп экинчи бир компьютерди башкаруу же ошол компьютерде чогуу иштөө боюнча болмокчу. Мисалы биз үйдө олтуруп алыста турган башка бир компьютерди башкарсак болот. Ал үчүн атайын программа бар. Ал программаны скачать этүү үчүн Google Chrome'ду ишке киргизебиз. Google Chrome'ду ишке киргизгенден кийин биз адрестик жолчого ошол программаны скачать этип алуу үчүн ошол сайттын адресин жазабыз. Ал сайт TeamVie сайты. Ал сайттын адресин бул жерге адрестик жолчого жазабыз. Мисалы бул жерге teamvie.com деп жазабыз. Жазгандан кийин клавиатурадан Enter клавишасын басабыз. Enter клавишасын басканыбызда бизге сайттын башкы бети ушундай болуп жүктөлөт. Бул жерден биз ушу TeamVie программасыны компьютерге көчүрүп алабыз. Компьютерге программаны көчүрүп алуу үчүн төмөн жакка түшсөк, бул жерде скачать бесплатно деген бар. Ошол скачать бесплатно дегенди басканыбызда бул программа биздин компьютерге скачать этиле баштайт. Азыр мына пока идет загрузка деп бир аз күтүп турабыз. Мына бул жака скачать этилет. Бул скачать этилген файл загрузки деген папканын ичине түшөт. Эми бул сайтты жаап койсок боло берет. Google Chrome'ду мына жаптык, проводникке киребиз дагы. Бул жерден загрузки деген папкага киребиз. Кирсек, мына бул жерде TeamVie Setup деген программа бар, приложение. Ушуну ачабыз. Ушуну ачканыбызда бизден установканы сурайт. Бир аз күтүп турабыз. Ушундай болуп установка TeamVie деп чыгат. Бул жерде как вы хотите продолжить дегенде установить дегенде галочка туруш керек. Экинчисинде как вы хотите использовать TeamVie дегенде личное некоммерческое использование дегенге галочка коебуз дагы. Принять завершить дегенди басабыз. Басканыбызда бизден ушундай болуп контроль учетных запись болуп бизден сурашы мүмкүн, ушуну орнотоюмбу деп. Бул жерден да дегенди басабыз. Басканыбызда бул программа биздин компьютерге орнотула баштайт. Орнотулганга чейин бир аз күтүп турабыз. Орнотулуп атат. Орнотулгандан кийин бизде ушундай терезе ачылат. Бир аз кичирейт алайын. Андан кийин программа компьютерге орнотулганда компьютердин рабочий столуна ушундай значок менен TeamVie деп чыгып калат. Эми биз бул программанын жардамы менен алыста башка бир жерде турган компьютерди башкаруу үчүн бул жерден подключение азыр бул жерден өзүбүздүн ID номер чыгыш керек. Азыр программаны ишке киргизели. Ушундай болуп терезе ачылат. Терезе ачылганда бул жерде ваш ID дейт. Бул биздин компьютердин ID номери. Ал эми пароль деген жерде ошол биздин компьютердин паролу. Бул биз улам ушул программага киргенде пароль улам өзгөрүп турат. Ар бир кирген сайын ошол өзгөргөн паролду терип киребиз. Ал эми бул жерде remote management деген бассак, бул жерден биз катталсак да болот. Ал үчүн зарегистрироваться дегенди басып туруп катталып койсок да болот электронный поштабыз аркылуу. Бул жерден конференция деген менен конференция уюштурсак болот. Мына бул жерде расписание конференции, мои конференции, запланировать конференции деп ушундай. Бул жерден экранды демонстрация кылсак болот, видео звонок кылсак болот, жөн обычный звонок кылсак болот. Компьютер и контакты дегенде
биз контакттарды кошсок болот. Чат деген жерди басып сүйлөшсөк болот. Ал эми бул жерден биз өзүбүздүн учетный запись менен кирсек дагы болот. Азыр удаленное управление дегенди тандайбыз. Андан кийин биз кандайдыр бир аралыкта турган компьютерди башкаруу үчүн ошол компьютердин ID номерин сурайбыз. ID номерин сурагандан кийин бизден пароль сурайт. Ошол башка бир аралыкта турган компьютердин ID номери менен паролун сурап, бул жака жазып, ошол компьютерди өзүбүздүн компьютер аркылуу башкарсак болот. Ошондой эле бул жерден настройка кылсак дагы болот. Мисалы дополнительный дегенди тандасак, бул жерден опции воспроизвести или конвертировать описание сеанс, сообщить другу жана башка настройкалар бар. Бул жерден опции дегенди тандайбыз. Тандаганыбызда ушундай опциялары чыгат. Бул жерден бир гана эч кайсы опцияларын өзгөртпөстөн бир гана ушул жерде удаленное управление деген жерди басып туруп, бул жерде бизде ушундай болуп турат. Скрыт обои на удаленной машине. Биз ошол аралыкта турган компьютердин обою дагы бизге көрүнүшүн үчүн ушул жерде галочканы алып коебуз. Эгерде бул жерде галочка турса, аралыкта турган компьютердин экраны бизге кара болуп көрүнүшү мүмкүн, обою көрүнбөй калышы мүмкүн да. Ошондуктан бул жерден галочканы алабыз. Андан кийин бул жерде показывать курсор партнера деген жерге галочка коюп коебуз. Ошол аралыкта турган компьютерден биз курсорду жылдырган сайын ал колдонуучуга дагы көрүнөт. Андан кийин бул жерден окей дегенди басабыз. Бул жерге ошол аралыкта турган компьютердин ID номерин жазабыз. Мисалы бул жерге ID номерди жазабыз. ID номерди жазгандан кийин бир аз турсак бизден пароль сурайт. Же болбосо бул жерден Enter'ди басабыз. Enter'ди басып коебуз. Азыр подключение болуп атат мына. Бир аз күтүп турабыз. Андан кийин бизден пароль сурайт. Ошол аралыкта турган компьютердин паролун жазабыз. Ар бир компьютерге ID номер жана пароль автоматтык түрдө берилет. Улам ушул TeamViewer программасына киргенде пароль улам алмашып турат. Бул жерге азыр парольду жазабыз. Парольду жазабыз. Андан кийин бул жерден вход в систему дегенди басабыз. Подключение болуп атат мына. Азыр бизден ошол аралыкта турган компьютердин экраны көрүнөт мына. Ушундай болуп көрүндү. Бир аз кичирейтип алайын. Бул ошол аралыкта турган компьютердин рабочий столу. Ал эми бул жакта өзүбүздүн компьютердин рабочий столу. Бул компьютер бизден бир топ алыста турат. Мисалы Ош шаарында Ошто турат. Биз ушул жактан туруп, алыстан туруп Ошто турган компьютерди башкарсак болот. Интернет канчалык жакшы болсо, бизге ошончолук иштегенге жакшы болот. Эгерде интернет слабыйраак болсо, бизге кыйынчылык болуп калышы мүмкүн. Бул программа менен иштегенде өзүбүздө дагы интернет болуш керек, аралыкта турган компьютер дагы интернетке кошулуш керек. Андан кийин биз ошол аралыкта турган компьютерди бул жактан туруп башкарсак болот. Мисалы бул жерден проводникке кирсек болот мына. Ал биз Ошто турган компьютердин проводнигине кирдик. Бул жерден биз өзүбүзгө керектүү маалыматтарды көчүрүп алсак болот бул жака өзүбүзгө. Мисалы бул жерде азыр бир файлдардан көчүрүп алайын. Мына бул жерде ушул 8-класс тапшырма дегенди көчүрүп алайын. Ушул жерге алып барып мыштын оң жагын басабыз. Бул жактан
копировать дейбиз. Андан кийин өзүбүздүн компьютердин проводнигине киребиз. Мына өзүбүздүн компьютердин проводнигине кирип туруп, бул жерден мисалы загрузки дегенге таштап көрөйүн. Мына загрузки дегенге ушул жерден оңду басып ставить. Мына көчүрүлүп атат. Мына биз ошол аралыкта турган компьютерден кандайдыр бир файлды өзүбүздүн компьютерге көчүрүп алдык. Ал эми биз өзүбүздүн компьютерден кандайдыр бир файлды ал компьютерге көчүрүп койсок да болот. Мисалы бул жерден азыр кайсы бир файлды көчүрөйүн. Мисалы бул жерден мен ушул сүрөттү көчүрөйүн. Мына копировать дейбиз. Эми аралыкта турган компьютердин проводнигине кирип туруп, бул жака көчүрүп көрөлү. Изображение деген папканын ичине көчүрүп көрөйүн. Мына изображение деген папканы тандадым. Мына изображение деген папка ачылды. Ал аралыкта турган компьютердин изображение деген папкасынын ичинде ушул эле сүрөттөр бар экен. Мен бул жерге өзүмдүн компьютеримдеги файлды көчүрөйүн. Мына ставить дейм. Копирование болуп атат. Мына бул жерде мына ушундай кылып көчүрүп алсак болот. Мына аралыктан турган компьютерден кандайдыр бир файлдарды өзүбүзгө көчүрүп алсак болот, же өзүбүздөгү файлды ошол аралыкта турган компьютерге көчүрүп койсок да болот. Бул программанын жардамы менен кандайдыр бир программаларды иштеп үйрөнүүдө аралыктан туруп ушундай кылып жардам берсе болот. Мисалы ошол аралыкта турган компьютерге кандайдыр бир программаны орното албай жатса, ушул жактан анын компьютерине кирип туруп орнотконду көрсөтүп, кантип иштетүүнү көрсөтүп койсо да болот. Ушул программанын жардамы менен бул программанын мүмкүнчүлүгү аябай чоң. Компьютерге орнотуп алып иштетсеңиздер болот.